Ош Бирим телеканалының эфиринде жаңалыктар кызматы студиядан Сашматов дегенде бүгүнкү күнгө алынган кабарлар менен сиздерди кыскача тааныштырып алалы. Мамлекеттик жана жеке ишканаларды текшерүүдө ири өлчөмдөгү акча каражаттары боюнча мыйзам бузуулары аныкталып жатканы менен бюджетке салыштырмалуу аз акча түшүүдө. Айыл өкмөттөр бизнес менен алектенип, элди унутуп койду. Эксперттердин пикири бүгүнкү чыгарылышта. Премьер-министр Сапар Исаков Кумтөрдүн 100% акциясын Центра Голд компаниясына өткөрүп берүү ниети бар экенин билдирди. Түрксой 2018 жылды Айтматов жылы деп жарыялады. Мамлекеттик жана жеке ишканаларды текшерүүдө ири өлчөмдөгү акча каражаттары боюнча мыйзам бузуулар аныкталып жатканы менен бюджетке салыштырмалуу аз акча түшүүдө. Ошондуктан эсептөө палатасынын аудитордук ишмердигин күчөтүү керек. Мындай тапшырманы президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Мариповду кабыл алганда берди. Эсептөө палатасынын төрагасы мамлекеттик башчыга республикалык бюджеттин каражаттарын колдонууну көзөмөлдөө боюнча аткарылып жаткан жумуштар жана эсептөө палатасынын мындан аркы өнүгүү келечеги тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчысы мамлекеттик аудиттин эл аралык стандарттарга өтүүсүн тездетүү тапшырды. Ал ошондой эле мамлекеттик аудит системасында коррупциялык коркунучтарды жокко чыгаруу боюнча жумушчу топту күчөтүү зарыл экенин айтты. Ачыктык жана коррупцияга каршы иш-аракеттер эсептөө палатасынын артыкчылыктуу багыты болушу керектигин билдирди. Айыл өкмөттөр бизнес менен алектенүүгө укугу барбы? Бул бюджетти толтуруубу же адилетсиз атаандаштыкпы? Бүгүн Ош шаарында дал ушул аталыштагы пресс-сессия болуп өттү. Анда өнүктүрүү саясаты институтунун укуктук маселелер боюнча эксперттери журналисттер үчүн маалымат жыйын куруп, теманын айланасында түшүндүрмө беришти. Кененирээк алыдагы сюжетте сөз болот. Кыргызстанда 453 айыл өкмөт болсо, анын басымдуу бөлүгү өзүн өзү камсыздай албай республикалык бюджеттен кошумча каржы алышат. Өкмөт мындай көрүнүштү жоюу максатында тийиштүү тараптарга дотациядан чыгуу аракетин көрүүнү табыштап келет. Мындан улам айыл өкмөттөр жергиликтүү казынанын тартыштыгын азайтуу же жоюу максатында балансындагы техника, имарат сыяктуу мүлктөрүн керектөөчүлөргө ыңгайлуу баада ижарага берип, чыгашанын кайсы бир бөлүгүн жабууга аракет кылышат. Бирок бул сыяктуу көрүнүштөр өз кезегинде жеке коммерциялык ишкерлерге жолтоо болуп, коррупциялык көрүнүштөрдүн келип чыгуусуна түрткү болууда деген кептер бар. Адистерде айыл өкмөттүн негизги милдети аймактагы маселелерди өз убагында чечүү экендигин эскертишип, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын ишкердик менен алектенүүсү өз милдетин так аткара албай калышына алып келет дешет. Коммерциялык маселелер менен иштесе болот, ал үчүн атайын ишкана ачыш керек. Мисалы, муниципалдык ишкана ачып, бирок анын максаты биринчиден ошо жергиликтүү маанидеги маселени чечүүгө багытталыш керек. Көп учурда биздикилер ошол нерсени, ошол чек араны так билбегендиктен, же болбосо кылдаттык мамиле жасабагандыктан башка бизнесмендердин чөйрөсүнө өтүп баратат да. Ал өзүнүн негизги максатын унутуп коюп атат айыл өкмөт. Анын максаты эмне? Элге кызмат кылуу. Ал жерде жергиликтүү маанидеги маселеге эмне кирет? Жолдорду оңдоп түзөтүү туурабы, муниципалдык жолдорду, жарыктандырууну берүү, таза сууну камсыз кылуу, канализация болсо канализацияны тазалап камсыз кылуу, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, мына ошого окшогон маселелерди биринчи өзүнүн алдына коюш керек чечүү менен. Бирок мындай пикирге айрым айыл өкмөт башчылары кошула алышпайт. Өзгөн районунун Жазы айыл өкмөтүнүн башчысынын айтымында жергиликтүү башкаруу органдарынын балансында иштетилбей турган имараттарбы же техникаларды элге ыңгайлуу баада ижарага берип, бир эле мезгилде алардын жана казынанын кээ бир муктаждыктарын чечүүгө мүмкүн. Биздин айыл өкмөттө эми биздин арендага берилген зданияларыбыз бар. Арендага беребиз. Арендага айылдарда азыр көп деле бюджетти көтөрө турган деле аренда төлөй турган немелер жок. Өзүбүз иштеткенге бизде бюджет каржысы жетишпейт да. Ошон үчүн өзүбүз иштете албагандан кийин аны жөн тургандан көрө арендага берип иштеткенибиз жакшы. Арендага иштетип биздин казынабызга аз-маз болсо дагы акча түшүп турганы жакшы. Мына ушундай эле пикирди Кара Суу районунун Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн башчысы да кубаттайт. Анткени аталган аймак алдыда элдин муктаждыктарын чечип, ошону менен бирге казынанын бир бөлүгүн толтуруу максатында техникаларды алууну көздөшүүдө. Мисалы биз азыркы боло турган
алдыңкы күндөрү боло турган нерселер боюнча айтсам, техникаларды алганын жатабыз. Ал техниканы элдин муктаждыгына пайдалануу максатында ички жолдорду, жайыттын жолдорун жана коопсуз жерлерге тосмолорду орнотуу жана башка ушул сыяктуу нерселерге аны мен жогорудагы айткандай бир коммерциялык баада эмес, өзүбүздүн жарандарга ыңгайлуу шартта пайдаланабыз деген үмүттө болуп турабыз. Эгерде айыл өкмөттөр казынаны толтуруу аракетине баш оту менен кирип, курулуш материалдарын, тамак аш продукцияларын өндүрүү, айыл чарба техникасын атайын ижарага берүү максатында алуу сыяктуу тармактарга акча каражатын сарптаса, жергиликтүү маанидеги жол оңдоо, таза суу менен камсыз кылуу сыяктуу маселелер чечүү көңүл сыртында калып кетиши ыктымал. Бул жаатта эмгектенген серепчилер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары киреше табуунун артынан сая түшсө, коррупциялык схемалардын алусуна шарт түзүлөөрүн белгилешет. Арген Нуров, Абай Нур Большевиков, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Ош облусунун инфраструктурасын, тротуарларды, трассалардын жээгиндеги жарыктандыруу тутумун жана жол чийимдерин, ошондой эле аймактын ички жолдорун жергиликтүү бюджет эсебинен жакшыртуу зарыл. Мындай тапшырманы премьер-министр Сапар Исаков Ош облусунун өнүктүрүү боюнча жыйынында аймактын ыйгарым укуктуу өкүлү Таалайбек Сарыбаевке берди. Кеңешмеге өлкөнүн бардык министрлик жана ведомство жетекчилери катышты. Ош облусунда аткарылып жаткан иш аракеттери менен таанышкан өкмөт башчы тийиштүү мамлекеттик органдарга Ош облусундагы жана Ош шаарындагы жолдорду куруу боюнча реконструкциялоого инвестиция тартуу боюнча ишти активдештирүүнү тапшырды. Ички иштер министрлигине Алай жана Араван райондорундагы курулушу бүтпөгөн медициналык объектилер фактысы боюнча иликтөө жүргүзүүнү милдеттендирилип, архитектура, курулуш жана туракча коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин аталган маселе боюнча жоопкерчилигин кароо тапшырылды. Буга удай эле бир катар башка маселелердин чечилбей жатканын эске салган Исаков жер-жерлердеги көйгөйлөрдү ыкчам чечүү үчүн аймактардагы министрлик жана ведомстволордун аймактык бөлүмдөрүнө көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Райымбек Матраимовду кызматтан бошотуу менен эч нерсе аяктаган жок. Баары алдыда бажы тармагын иретке келтирүү аягына чейин чыгат. Мындай пикирди Сапар Исаков премьер-министрлик кызматтагы 100 күнүн жыйынтыктаган журналисттер менен болгон баарлашуусунда билдирди. Ал ошондой эле журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Конституциянын айрым беренелери өзгөрүлгөнү менен президент менен премьер-министрдин ортосунда эч кандай тиреш болбой тургандыгын белгиледи. Премьер-министр бийлик органдарынын ортосунда тең салмактын болушу өлкөнүн өнүгүшү үчүн туура чечим экенин кошумчалады. Ал Центра Gold компаниясынын кумтөрдүн 100% алууну сунуштап жатканын маалымдап, сунушту кабыл алууга кызыктар экенин кошумчалады. Аталган кен дагы 8 жылдан кийин жабыларын айткан өкмөт башчы 100% акциясы канадалыктарга өткөрүп берүү менен алардан дивиденд өндүрүп алуу керек деп билдирди. Ишенбай Абдраимов атындагы авиация колледжи институт болуп түзүлдү. Тиешелүү токтомго премьер-министр Сапар Исаков кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мындай чечим өлкөдөгү авиациялык ишканалардын адистерге муктаждыгын эске алуу менен кабыл алынган. Буга байланыштуу мурдагы орто окуу жайдын базасында жогорку жана орто билими бар адистерди даярдаган заманбап институт түзүлөт. Өкмөт авиация тармагын өнүктүрүшү үчүн өлкөдөгү бул боюнча жападан жалгыз окуу жайдын абалын жакшыртуу зарыл экенин белгилеген. Өлкөдө кургак учукка чалдыккандар убагында дарыланбагандыктан оору күчөп өнөкөт дартка айланып жатат. Анын кесепетинен аба аркылуу жугуучу дарт башка жарандарга, айрыкча жаш балдарга жугуп кетүү коркунучу күч алууда. Бул маалыматтар бүгүн Кызыл Жарым ай коому кургак учукка каршы күрөшүү клиникаларынын дарыгерлери менен биргеликте уюштурган конференцияда белгилүү болду. Маалыматка караганда үстүбүздөгү жылда 20дан ашык мектеп окуучусунда аталган дарттын белгилери байкалып, дарыланууга жаткырылган. Адистердин айтымында тилекке каршы көпчүлүк адамдар ооруну жуктургандан кийин ага маани бербей жүрө бергендиктен дарт туруктуу абалга өтүүдө. Алар кургак учуктун ачык түрүнө караганда 4 эсе көп убакытка дарыланышат. Тактап айтканда 2 жыл дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу керек. Туберкулез диагнозу коюлгандан кийин дарыларын жакшы ичпей таштап Россияга кетип калышып, кайра оор түрү менен келип, ошого окшогон мына ачык түрү дедим го. Ачык түрүндөгү оорулуу эгер 1 ай 1 жылга чейин
аныкталып дары ичпесе 10-15 адамга жуксат. Кыргыздардын көкбөрү оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилди. Бул тууралуу Көкбөрү Федерациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргыздын улуттук оюну Түштүк Кореянын Чежу аралында материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитеттин 12 сессиясында каралып, жалгыз Кыргызстандын атынан катталган. Бул туурасында ЮНЕСКонун расмий сайтында да жарыяланып, Көкбөрү оюну тууралуу видео жүктөлгөн. Белгилей кетсек, буга чейин 2014-жылы Көкбөрү оюнун каттоого документтер жиберилгенде кайра толуктоолорду киргизүү үчүн артка кайтарылган болчу. Ал эми 2013-жылдын 5-декабрында Манас эпосунда ЮНЕСКонун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилген. Түрксой 2018-жылды Айтматов жылы деп жарыялады. Бул туурасында Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен билдиришти. Мында чечим Түрк маданиятынын эл аралык уюмунун Казакстанда өткөн 35-жыйынында кабыл алынган. Ага ылайык 2018-жыл ичинде бул уюмга кирген өлкөлөрдө Чыңгыз Айтматовго арналган көптөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. Жыйынга Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов да катышып, Түрксойдун башкы катчысын алмаштыруу сунушун киргизген. Түрксой уюмунун башкы катчысынын кызматын 2008-жылдан бери Казакстандын өкүлү Дүйсен Касейинов аркалап келет. Бул жолу дагы ал көпчүлүк добуш менен кийинки мөөнөткө шайланды. Кыргызстан каршы добушун берген. 2018-жылы 25-жылдык мааракесин белгилегени турган Түрксой, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Түркмөнстан сыяктуу түрк тилдүү өлкөлөрдүн башын кошуп турат. Түрк элинин жалпы материалдык жана маданий эстеликтерин сактоо, өнүктүрүү жана келечек муундарга өткөрүп берүү үчүн түрк элинин кызматташтыгынын башкы максаты катары жарыяланган. 4-декабрь Манас күнү деп өткөн жылы өкмөттүн токтому менен жарыяланып, Бишкектеги Манас айылында улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айкелинин ачылыш аземи менен коштолгон. Ошол самалыктан бери Манас күнү өлкөдө даталуу күн катары белгиленип келе жатат. Быйыл Кыргызстанда Манас айтуунун бир жумалыгы даталуу күнгө карай өткөрүлдү. Алардын катарын Ош шаарынын мектептери да толуктайт. Кененирээк Чынарбек Алипбековдун материалында. Көкөтөйдүн кызыгаш көргөнү келгенде экенбиз, таланып кытайман жуга, Манас өлгөнү келгенде экенбиз, кара кытайман жунун, албан түрлүң эли бар, алакандай кыргыздан, албай жүргөн кеги бар, Бекбайды салып булашта, бет алышар жери бар. Айтолкун Мамажанова 8-класстын окуучусу. Ал мектептерде уюштурулуп жаткан Манас жумалыгында Көкөтөйдүн ашынан үзүндү айтып берди. Анын Манас айтып калуусуна улуу манасчы Саякбай Каралаевдин куйлуштура Манас айткандары сөздү чебер колдонгондугу таасир эткен. Ошондон улам бир жылдан бери Манас эпосунан үзүндү айтып, сынактарга да катышып келет. Манасты айтып баштаганда ошол дүйнөгө кирип кетем. Ошол дүйнөгө элестетүү менен айтылат Манас. Эгерде Манасты жаттап эле мындай чын жүрөктөн айтпасаң, эгерде Манасты унутуп калышың мүмкүн. А эгерде Манасты эгерде кызык көрүп, чын дилиңен айтып, окуяны толук билип, бул жагында Манасты ошол көз алдыңа элестетип турсаң, Манас өзү жүрөгүңдөн чыга берет да. Окуучулар бир эле Манас айтуу менен чектелип калышкан жок. Улуу эпосту таанууда келечек ээлери каармандардын элесин чагылдырган сүрөттөрдү тартышып, Манас тууралуу китеп көргөзмөгө да күбө болушту. Мугалимдер менен бирге эпостон сахналык көрүнүш аткарышып, Кыргыздын баатыры тууралуу тасма да көрсөтүлдү. 4-декабрдан 8-декабрга карата Атайын мектеп окуучуларына Манас жумалыгы уюштурулган. Ошол жоонун негизинде биздин мектепте дагы Манас жумалыгы атайын кызуу даярдыкта уюштурулуп өткөрүлдү. Алар негизинен 5 багыт боюнча уюштурулду. Биздин максатыбыз бул жаштарга жана окуучуларга Манастын рухий жана маданий баалуулугун таанытуу болуп эсептелинет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы билдиргендей, Манас жумалыгы калаадагы бардык мектептерде жана бала бакчаларда жүрүүдө. Атайын түзүлгөн жоонун негизинде 8 тур киргизилип, анын 3 туру мектепке чейинки билим берүү мекемелерине багытталган. Ал эми калган 5 туру орто мектептердеги окуучуларга арналган. Бул 4-декабрда негизинен биз ушу бир жумага уюштурдук 4-ден 8-не чейин. 8 конкурс өзүңөр жана жолдо көргөндөй 8 багыт өтөт, анын 5-ü жана мектепте өтөт. Бул мектептердин өзүндө өткөндө мектеп өзү эле жанагы жеңүүчүлөрдү аныктап, өздөрү эметип, шаардык деңгээлде келсе ошол мэрия менен макулдашылып, анан датасы бекитип да, мэрия макулдугу менен ошол акча каражат бөлүнөт. Анан ар бир мектептен чакырылгандардын арасында конкурс болот. Аталган самалык окуучуларга абдан жакшы таасир тийгизди дешет мугалимдер. Алардын айтымында китепке кызуусу азайып бараткан ушул коомдо жаштарга улуттук каада салттарды, үрп-адаттарды, баатырдык сапаттарды Манас эпосу аркылуу жеткирүү жемиштүү болот. Бул Манас жумалыгын өткөргөндө окуучуларга негизги жемиши биринчиден ушул Манасты кенен кеңири
таанып үйрөнөт. Андагы жанагы салт саналар, үрп адаттар деги эле Манаста окуучулар үчүн таалим тарбиялык мааниси өтө көп да. Мына ошолордун баардыгын өздөрүнө жакшы жактарды өздөрүнө алат деген максатта биз мектепти өткөрдүк. Алар ошол нерсени өздөрүнө жакшы алат деген үмүттөбүз. Тилчилердин айтымында жылда адабият жумалыгы мектептерде уюштурулуп келген. Ал негизинен 12 декабрь маркум жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө, акын Алкул Осмоновдун көзү өткөн күнүнө карата белгиленчү. Эми быйылкы жылдан баштап Манас жумалыгын белгилөө да максатталууда. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Бүгін Ош шаарындагы Сулаймантуу тарыхый археологиялык музей комплексинин жамааты түлөө өткөрүштү. Сөздөгү жылы катталган жол кырсыгынан курман болгондорду эскерип жана алдын алуу максатында өткөрүлгөн түлөөгө Ош шаарынын жана облусундагы мекеме жетекчилери, диний кызматкерлер чакырылган. Самалктын алкагында атайын кан чыгарылып, Куран окутулуп, жол кырсыгынан курман болгон жалпы мекендештер эскерилди. Ошондой эле тийиштүү мекеме кызматкерлери жалпы өлкө жарандарына айдоочуларга жолдо жүрүү эрежелерин айтып, кырсыктан сак болуу керектигин эскеришти. Эскерте кетсек, жыл башынан бери Кыргызстандын жолдорунда жол кырсыгынан 735 адам каза болгон. Кыргызстандын аймагында жалпы эле адамзат пендесине кокус болуучу кырсыктардан, апааттардан, табигый кырсыктардан Алла Таала бизди асырасын деген максат койдук. Ошону менен бирге жаңы шайланган президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин алгачкы жасаган, эл үчүн жасаган кадамдары байсалдуу болсун деген тилек менен түлөө өткөрүп жатабыз. Сиздерге сунуштамакчы болгон кабарлар топтому мына ушулар болду. Алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка кабарларды сиздер Ош Бирим чекит KG сайтына кирип кеңири тааныша алсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу жакшы жаңылыктар менен гана жолугушалы.